Бул аптада футбол темасы катуу талкуу жаратты. 8-1 финалдык оюндарынын алкагында Бириккен Араб Эмиратынын курамасына 3-2 эсебинде жеңилип берген Кыргыз курамасы Азия чемпионатын жыйынтыктап мекенине кайтып келди. Футболчулар таңерте саат 5-ке жакын учуп келгенине карабай, Манас аэропортунда чогулгандардын саны бир топ болду. Ал эми бийлик тараптан да көп көңүл буруулар болуп, башкы машыктыруучу Александр Кристининге Данакер ордени менен сыйланды. Ал эми кураманын башка оюнчулары да сыйлыктан кур калышкан жок. Футболго көңүл бурулуп жатканы албетте жакшы. Президент убада кылган стадион курулса, мындан да арбын ийгиликтер жаралат деп ишенебиз. Силердин келечегиңер дагы алдыда. Силерден биз дагы көп жеңиштерди күтөбүз. Буюрса, ал жеңиштер көп күтүрбөйт деп мен ишенем. Алдыда силер дагы биздин Кыргызстандын футболунун байрагын көп мелдештерди бийик көтөрөсүңөр деп мен терең ишенем. Бул жума коомчулукту өзгөчө митинг менен таң калтырды. Тактап айтканда, цирк кызматкерлери аларга директор дайындоодо жакшы көңүл бурулбай жатканын айтып, Ак үйдүн алдына шоу программасы менен митингке чыгышты. Ты назначаешь директором не Аиду Ахматову, ты назначаешь директором весь коллектив, авторитет, ошолорду дүйнө жүзүн таңгаткан улуктардын абырын, атагын ты назначаешь. Другая у тебя дороги нет и не может быть. Приказда кол койгон. Цирк жамааты башка талапкерди колдогону менен директорлук орунду Фархат Бекмамбетов ээледи. Коомчулукту дүрбөтүп катуу талкууга түшкөн түкүрүк маселеси жаңы жылдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерди бийлик өкүлдөрүнүн кайрадан карап чыгуусуна түрткү болду. Жок, эми болгону болду, баарыбыз моюнга алалы да, болгону болду, уят болду. Карапайым эл курабасын эмне кылыш керек деген, мындан кандай чечим болот деп. Дасан Арсбекович мен убактын улантып коесузбу? Жогорку кеңеште 23 январда ушуга байланыштуу токтом кабыл алып, жаңы кодекстерде жана мыйзамдарда кетирилген кемчиликтерди жоюу боюнча бир катар сунуштар киргизилген. Мунун алдында башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшенбиев кодекстеги мүчүлүштүктөрдү жоюу боюнча 4 жумушчу топ түзүлгөнүн билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Марал радиосуна берген маегинде премьер-министрликке чакыруу түшсө кызматка барууга даяр экендигин билдиргени коомчулукта катуу талкууга түштү. Премьер-министрлик кызматка сунуш түшсө барууга даярсызбы? Даярмын. Айрым социалдык тармактын колдонуучулары депутат болуп туруп деле татыктуу иштеп берсин дешсе, айрымдары Атамбаевке сиз бизди бышырдыңыз дегенин эстеп өтүштү.